Assalamu алейкум. Урматтуу жолдош мырза, ушундай жакшы маселелерди көтөрүп жүрөбүз. Бүгүнкү ушу митингге чыкканыңыздын себеби эмне экен? Ушу боюнча ой пикириңизди айтып кетесизби кыскача? Бүгүнкү чыкканыбыздын себеби мына жерде мынакей азыр 7-чакырылыш 90 депутат келди. 90 депутат келди. 25 миң сом үчүн ушундай элдин көйгөйүн келтирип, ушундай жанталашып келишти. Эмичи бул жерде баягы эки диплому барлар деле жүрөт. Менин бул жакка келгеним өкмөт башчыларына азыр булардын 90 депутаттын жета бир 30-40% диплому жок, жөн эле малдар, мындайча айткандачы. Ушулардын дипломдорун толук текшерилсин. Бул бойдон калбаш керек. Бул жерге кой кайтарганы келген жок, неметкени келген жок. Мен булардын баягы себептерин билип атам азыр. Содалашуу түрүндө келишти. Бирок азыр андайга жол жок. 25 миң сом айлык, 25 миң сом. Азыр өкмөт башчылары булардын азыр эмесин текшерип, азыр канчасы кандай деңгээлде иштешет. Мына ушул убакытка чейин азыр бир өсүп бир мыйзам жазбаптыр. Бир өсүп билими жоктун айынан. Тетиги жерде мисалы эки диплому барлар бар, бизнесмендер бар, мисалычы. Алдыга ушул жерде сүйрөп кете тургандар деле бар, негизичи. Чоң мисалы чет өлкөдөн, Англиядан, Европадан окунуп бүтүп келгендер бар. Алар мисалы эч кимиси мынчалык жанталашкан жок да, мынчалыкчы. Булар айланайын аты шуга эле барган жок, чүтелеч. Көрдүк го, туурабы? Мандат талашкандарын көрдүк, айланайын. Куранды кармап жибергендер көрдүк. Эми мына Свердловский, Первомайский райондон азыр 34 депутат аттанды. 34 депутат ат салышып атат. Өтпөй калгандардын бүт бар ошол жерде мушта жанталашып. Бул жерде эмне алтын чыгабы? Мен таң калам да, бул жерде алтын чыгабы? Ошол убагында мисалы күнтөр маселеси көтөрүлгөндө эмне ошол депутаттардын бири мисалы бир үн катып койгон эмес, мисалычы. Жапаровду бири колдоп койгон эмес. Азыр ушундай жанталашып атышат. Мен түскө кирбеген окуяны мисалы көрүп өткөрүп атабыз да, эмне жанталашып атат? Бул жерде күн сайын акча береби? Мен таң калып атам да, мисалы туурабы? Эмне себеп менен мисалы жанталашат. Ошон үчүн ошонун баарын өкмөт башчыларына мен кайрылам. Диккат, дипломдордун бардыгын текшергиле, бардыгын текшерилсин. Бардыгын могу жерден азыр өтпөй калганда депутаттар болот. Бир орус жок могу жерде азыр. 90 депутаттын бир орусу жок. Анан кайтып кымбатчылык болбосун. Орусия деле мисалы көз салат да. Россия деле көз салат да. Казакстанды карайлычы. Парламенттин 30-40% парламентинде депутаттар отурат. 30-40%. Бизден Новиковдон башка еще ансыда российский фонд отурат. Российский кыргызский фонд отурат да ансыдагы. Ошондон башка жалгыз бир орус жок депутаттар. 90 депутаттын бир орусу жок. Анан кайтып кислородубузду жаппайт Путин. Ошон үчүн кичине болсо дагы баягы бир-эки орустан аралаштырып, мына Свердловскийден коюп атат, Первомайскийден коюп атат. Бир-эки орустан эметип аралаштырып, анан биз ошол могу кымбатчылыктын баары тең, ошол могу бийлик талашуулардан келип атат кымбатчылыктын баары. Мына уже Путин точкасын уже бизге мондай социал жактан уже кирди да, кымбатчылык ошондон болуп атат. Социал жактан уже точканы басты. Эли пускай өзү көтөрүлсүн эли депчи, мындайча айтканда. Кымбатчылык болсун. Азыр мондай кымбатчылыкка уже баягы эл уже бир жарыла турган эле уже мезгилин күтүп атат да, түшүнүп атасың? Ошон үчүн могу парламентте могу 90 депутаттын немесин диккат текшерилсин талап кылабыз, туурабы? Мынакей Майра Межеге береличи сөздү. Мына сиздин оюңуз кандай? Оюңузду айтыңызчы. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, урматтуу Акылбек Жапаров,
биздин келип чыгып аткан талабыбыздын себеби биз эл өкүлдөрүн шайладык. Эл өкүлдөрү дегенде бул жерде 7 миллионго жакындап калды кыргыз элибиз. 7 миллион элдин тагдырын 5 жыл чече турган адамдар. Ал адамдардын бир депутаттын ар тараптуу билими болуш керек. Ар тараптуу практика жүзүндө өтүш керек. Экономист болуш керек. Бир эле учурда юрист да болуш керек. Бир эле учурда калк менен иштей билиш керек. Ошонун бардыгын камтыш керек болчу. Ошондуктан билим деңгээли боюнча 90 депутаттын ар бирин аттестациядан өткөрүүңүздү талап кылабыз. Потому что сизге биз референдум кылып бердик. Ошол референдумдун негизинде сиз болгон бардык мамлекетибиздин биздин укугубузду сиз тагдырыңызды өз колуңузга алдыңыз. Ошол үчүн биз лично сизден талап кылабыз. Ар бир өкүлдүн билим деңгээлин текшериңиз. Ошондой эле ар тармактуу практика жүзүндө кайсыл жерде иштеген, мамлекеттик кайсы кызматта иштеген, ошол жерде канча стаж иштеген, канча адамдын тагдырын чечип келген. Ошол жагынан туш тараптуу изилдеп бериңиз. Себеби биз 90 депутатка тагдырыбызды сизге тапшырып аткандан кийин 7 миллион элдин тагдыры менен ойнобош керек. Мына азыр депутат шайланып, шайланбай жатып, Оразай Нарматованын дипломун жараксыз деп таап атасыздар. Эң жакшы иш баштадыңыздар. Демек, башка депутаттарды дагы текшеришиңиздер керек. Сиз ой, кыскача ой билдире кетпейсиз. Ушу депутаттардын максаты кандай иш аткарыш керек, ошо боюнча бир маалымат бере аласызбы? Бул депутаттарга урматтуу деген сөзгө татыктуу болуш керек. Депутат дегенчи. Бул депутат деген ушул жерде баягы карапайым элди пайдаланган, баягы шайлоого аттанарда баягы эл көзүнөн учуп калат го, булардын алдынанчы. Эл деген көзүнөн учуп калат. Акча берип шайлатат. Жөнүндө шайланган депутаттарыбыз бар бул жердечи. Ошолорго айтарым мен. Ушул жерде ошол силерди шайлаган шайлоочулар, силердин жараныңар ушул Садыр Нуркожоевичтин эшигинин алдында жүрөт. Силер 90 депутат ушул жогорку кеңештин ичинде отуруп эле, жалкалап эле отуруп ишиңерди кылбастан, силер деген ошол элге көңүл бургула. Силер эң биринчи жумушуңарды ушу элден баштагыла, элдин маселесин, элдин көйгөйүн чечкиле. Анан силер визиятка акча, макча, ушу бюджет жөнүндө сүйлөшсөңөр болот да. Силер биякта болсо кылган ишиңер оозуңардан акча деген түшпөйт, биякта карапайым элиңер кыйналып атат. Карапайым элиңерди мынакей силердин эле орган тарабыңар биздин могу бандит деп билем мен ошолардычы. Карапайым элди кыйнаган бандиттерди токтоткула, ошолорду айткыла, дегиле силер эл менен иштегиле. Эл менен сен бийиксиң, элден чыксаң кийиксиң деп коет го. Ошон үчүн силер эл менен иштегиле. Мындайда бул жерде не то что депутат эле эмес. Мисалы мына биз айыл өкмөттөрдөн башташ керек. Ошонтасын баягы эле мынакей айыл өкмөттөрдөн алып түштүк бирөөсүн диплому жок эле жөн эле ичип жеп атыптыр. Айыл өкмөттөрдөн баштап тәти жогору депутат эле эмес. Себеби аттестация болбосо, мондай дипломдорун текшербесе, булар алдым, жеттим, жуттум, болду, ошого эле келип атышат. Башка эч нерсе мындай максаты болуш керек да. Ошол иште астыга мондай тартып кете ала турганда. Ошон үчүн Садыр Нуркожоевич, биз сизге кайрылабыз. Ушундай бир аттестация кылыңыз. Аттестация кылып көрүңүз. Ошол деңгээлде дипломдору баягы чыгат. Мен не то что Оразай эмес, Оразайымды вообще тетиги маяка билбейм, вообще башта эле текшериш керек болчу анычы, вообще негизи. Вообще башта эле текшериш керек болчу. Ал өзү 18 жашында мен Россияга кеттим деп эле ачык айтып атат. Мен аларга көп баягы неметпей эле коеюн. Полный текшергиле. Мен бүтүн Кыргызстан эмес, бүтүн Кыргызстандын көрөйүн деген көзүм жок, дажычы надо будет. Вообще буларга асылып деле кереги жок. Ошон үчүн биздин коомчулуктун, көпчүлүктүн талабы ошол жерде мынакей мыйзамдарды кандай кылып жаза алышат. Мыйзам жаза албайсыңбы? Неге келесиң сен? Элдин көйгөйүн кайтып чечесиң. Мыйзам жаза албагандан кийин. Сөз кошумчалай кетейинчи мен ушул жерге. Ушулардын силердин жазган мыйзамыңар бар го?
жазсаңар ушу элиңерге ыңгайлаштырып жазып кеткилечи ошол мыйзамды. Силер өзүңөргө караштырып мыйзамды ыңгайлаштырып жазып алат экенсиңер, ал мыйзамды биякта отурган карапайым эл көтөрө албай атат. Ошол мыйзамды эң биринчи ушу карапайым элге жазып, анан өзүңөрдүн аркаңарды коргойсуңарбы, алдыңарды коргойсуңарбы, ошол маселеден баштагыла. Биринчи элди тынчтыкка койгула, элдин маселесин чечкиле. 90 депутат берди отурбастан ошол мынакта өкүрүп бакырып жүргөн, кыйкырып жүргөн өзүңөрдүн кыргыз жаран бүр туугандарыңарга биринчи жардамыңарды бергиле, ар кимдин эшигин сагалатканыңарды токтоткула. Мына ошол мыйзамдардын айынан азыр мынакей прокуратурага барасың. Эч толк жок. ГКМга барасың. Эч толк жок. Мына 1 жылдан ашып атат. Өкмөксөн эле болуп атат. Канча укугу тебеленип, билинбей уже урукчанга айланып, мынакей ушундай адамдар ушундай немеге баягы чагылдырып атат да, түшүнүп атасың, канча деген карапайым элдер ушинтип жүрөт. Ошонун баардыгын бүт мыйзамдар да, мыйзамдардын тура эместен. Анан биз отуруп келип отуруп тиги бул жерге диплому жок, же билими жок, жөн эле келип эле отурмай, макалуу, саксалуу, же уктамай, ошол жерде чалкаңардан чуп алып уктап. Бияка деген жөн эле как попал келип алып кнопкаларды баса бермей, ушундайыңарды токтоткула, кнопочный депутаттарды. Элге көңүл бурушчу болду. Кнопочный депутаттардын бүт барын дипломдорун карап, булар эмне окуганда кнопка басып, окуштуу эле эмне. Окуганда кнопка басып, окубагандын айы. Ошол кнопка баскан ошондон болуп атат, окубагандын айы, билими жоктун айы. Же болбосочу, ушул эли булардан акча сураган жери жок, көтөрүлүп бирдекени талап кылган жери жок. Булар өзүнүн эле укуктарын, өзүнүн эле маселелерин көтөрүп ушул жерден чечип алайын дегенге жардам бербейт, жок кол сунбайт. Мына генеральный прокуратурадагы кабыл албай атат. 1 жылдан бери мына мен жүрөм. Бу жерде бүттүк эле мына Курманкул Зулуш Токторалиевич, Камчыбек Кыдыршаевич, Садыр Нуркожоевич, сиз мененбиз биз. Элдин баары сиз менен, ошон үчүн могу 90 депутатты айланаңыздагы 2-3-өнү полный бүт тарбиялаганга аракет кылыңызчы. Биз сизге бутуңузга бут, колуңузга кол до конца болуп бере алабыз. Тегереңиз тең бар тең мынакей баягы душман көп, ошо тегереңиз тең бүт бары ошолор душмандын баарын жыйнаган ошолордун тегереңиздерди дипломдордун баардыгын текшерип туруп bir люстрация кылып койсоңуз, анан бул жерден биз элди дагы бир садыр деп экинчи реакциясын биз деле кылып коебуз, салым кошупчу. Биз деле кылып коебуз ал нерсени. Ошон үчүн айтат да, эл менен болсоң бийиксиң депчи, элден чыксаң кийиксиң деп.